Биздин бүгүнкү жыйыныбызга мынакей саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев мырза катышып отурат. Бүгүн Лейлектин Өзгөрүш айылында жаңы фельдшердик акушердик пункт ачылды. Саамалыкка саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айыл жашоочулары катышты. 4-жылы биз 26 больницаны кура баштадык. Өзүбүздүн эле бюджеттин акчасынан. Буга чейин 30 жылдын ичинде бир да курулган эмес. Азыркы кезде 26 больница курулуп атат. Мен ойлойм 25-жылдагы көп больницалардан курулат. Аким айтып кеткендей, мурдагы курултайда да айтып кетишти, Лейлектин больницасы депчи. Азыр бул жерден чыгып ошол Лейлектин больницасына барып карап, эгер ал жерде муктаждык болуп атса, ал жерде больница кура баштайбыз 25-жылы. Буга чейин эски имарат заман талабына жооп бербегендиктен Жогорку кеңештин депутаты Камила Талиева тарабынан демилгеленип, ушул жылдын июнь айында мезгил кутучасы салынып, курулуш башталган болчу. Ачылган жаңы медициналык чакан мекеме керектүү жабдуулар менен камсыздалган. Өзгөрүш айылынын 1000ден ашуун тургунун тейлеп, алгачкы медициналык жардам көрсөтөт. 4 эле комната болчу мурда. Менин бул жерге келип ишке киргеним 1987 жылдан бери ушул жерде иштеп атам. Аллага шүгүр. Анан бул 4 комнатты 2000 жылы элдин демилгеси менен роддом салып беришти. Төрөт үйүн салып беришти. Элдин өзүнүн демилгеси менен 7 комнат кылып салып беришкен эле. Ошондон бери ошол имаратта иштеп жүргөнбүз. Анан бул имаратыбыз эскилиги жетип, 2000 жылдан бери эскилиги жетип, урап, кулап, чатырынан суу өтүп, ошондой абалда иштеп жүрдүк. Бир 10 жылдан ашык ошентип иштеп келдик. Азыр эми Аллага шүгүр, арабтардын демилгеси менен мындай жакшы, чоң, заманбап, элдин талабыга жараша ФАП салынып, ишке берилип турат. Биздин ФАПтын ачылышына өтө кубанычтабыз. Өзгөрүш эли бүт жалпысыга өтө кубанычта. Ушинтип биздин министрибизге рахмат. Салып берген Камила Талиевага эң биринчи ошонун салымы көп болду деп эсептейбиз. Камила Талиевага бизден салам, рахмат, өзгөрүш элинин атынан. Имаратты куруу Ас-Сафа борбору коомдук бирикмеси тарабынан каржыланып, Лейлек жалпы дарыгерлер практикалык борборунун эсебинен да 870 000 сомдон ашуун акча каражаты ажыратылган. Айсылуу Абдилаким кызы, Бакыт Саитов, жаңылыктар.